Саламатсыздар урматтуу замандаштар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы температура түшүнүгү жана Больцман турактуулугу деп аталмакчы. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө балдар температура түшүнүгү менен таанышасыңар, температуралык шкалаларды салыштырасыңар, орточо квадраттык ылдамдыктын жана орточо кинетикалык энергиянын температура менен байланышын чыгарасыңар. Больцман турактуулугунун физикалык маанисин аныктайт экенсиздер балдар. Жана сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөрдү да айта кетели. Булар температура, орточо кинетикалык энергия, Больцман турактуулугу, Кельвин шкаласы, Цельсий шкаласы жана универсалдуу газ турактуулугу, ошондой эле абсолюттук нөл температура. Анда эмесе балдар, деги эле температура дегенде бизге кандай ой келет? Албетте, температура жөнүндө айтканда биз ушул температурага байланышкан биринчи кезекте эле өзүбүздүн ооруп жатканыбызды элестетебиз. Мисалы, температура болуп, ооруганда сөзсүз түрдө температурабыз көтөрүлүп, мына ошол температура. Азыркы кышкы суукта биз эшиктеги суук же болбосо төмөнкү температураны айтсак болот, субъективдүү караганда. Ошондой эле жайкысын абдан ысык күндө албетте жогорку температура жөнүндө дагы сөз кылсак болот экен балдар. А негизи температура дегенибиз эмне экен балдар? Температура деген бул латын сөзүнөн келип чыккан экен, которгондо нормалдуу абал дегенди түшүндүрөт экен. Температура дегенибиз системанын термодинамикалык тең салмактуулук абалы мүнөздөүүчү физикалык чоңдук болуп саналат экен. Албетте, температураны өлчөөчү куралдар биз билгендей термометрлер деп аталат. Азыркы кезде термометрдин абдан көп түрү кездешет. Ар бирибиздин үйүбүздө кездешкен градусник деп да атап коебуз. Термометрлерди билесиңер, сымап термометрлер. Ошондой эле азыркы кезде абдан кеңири колдонулушта булар дагы электрондук термометрлер. Бөлмөдөгү термометрлер бөлмөнүн температурасын көрсөтүүчү, ошондой эле эшиктеги температураны көрсөтүп туруучу термометрлер жана башка. Деги эле азыркы кезде термометрлердин түрлөрү абдан көп балдар. Бирок ушул термометрлердин пайда болушу качантан башталат экен? Деги эле термометрдин, шкалалык термометрлердин пайда болуу тарыхына кичине көз чаптырып көрөлү. Биринчи термометрде, бирок ал кезде термометр эмес, термоскоп деп аталган биринчи түзүлүштө италиялык окумуштуу Галилео Галилей ойлоп тапкан экен. Ал түзүлүштүн схемасын көрүп турасыңар. Айнек шариги жана айнек шаригине бириктирилген түтүкчөнү көрүп турасыңар. Айнек шаригин ысытууда түтүкчө аркылуу аба кеңейгенде абанын кандайдыр бөлүгү ушул эки түтүкчөсү аркылуу сыртка чыгып кетет. Качан ушул түтүкчөнү суусу бар идишке салат турган болсок, анда шарик муздагандан кийин шариктин ичиндеги аба кысылып, сырттагы атмосфералык басым албетте суюктукту түтүк аркылуу кандайдыр бийиктикке көтөрүлөт экен. Мына ушунун өзү ушул нерселердин канчалык деңгээлде ысыктыгын көрсөтүүчү түзүлүш. Ошондуктан бул термоскоп деп аталат. Термоскоп дегенибиз термо деген температура, скопео, байкайм деген түшүндүрөт, гректин сөзүнөн. Демек, термоскоп ошол температуранын көргөзүшүн байкайм. Албетте, бул биринчи объективдүү, ошол температуранын ченүүнүн объективдүү жолу, ыкмасы болуп саналат экен. Ал Галилей мындай түзүлүшүн 1597 жылы сунуш кылган экен. Ал эми 1700 жылы ошол эле Галилейдин термоскопун кичине өзгөртүп түзүшүп, жана ал жерде суюктук куюлган идишти алып салышкандагы мына силер көрүп тургандай түзүлүштү көрүп турасыңар. Мында деле ошол эле принцип, бирок суюктук бул жерде ошол түтүкчөнүн ичине куюлат. Шарик ысыганда аба кеңейип, ал ушул түтүкчөдөгү суюктукту кандайдыр бийиктикке чейин жогору көтөрөт. Ошонун жардамы менен биз нерсенин канчалык деңгээлде ысытылгандыгы жөнүндө сөз кылсак болот экен. Мунун баарысы термоскоп деп аталат экен. Ал эми биринчи термометрлер качан пайда болгон экен? Биринчи термометрди немец окумуштуусу Габриэль Фаренгейт сунуш кылган экен 1714 жылы. Анын термометри ичине сымап куюлгандагы жана ал термометринде шкалалык бөлүнүштөрдү ал кандай тандап алган? Демек, муздун температурасын 0 градус Фаренгейт деп алган. Андан жогору муздун ээриген температурасы болсо 32 градус Фаренгейтти ээлеген. Ал эми адамдын табы, башкача айтканда нормалдуу температурасы адамдын денесинин 37 градус Цельсияны түзөт болжол менен. Ал Фаренгейттин температурасы боюнча 96 градус Фаренгейтти түзөт экен. Жана суунун кайноо температурасы 212 градус Фаренгейтти түзөт экен.
Бул демек балдар, ушул азыркы Фаренгейт жасаган термометрдеги шкалалардын бөлүнүшү ушундайча бөлүнөт экен. Азыркы кезде көптөгөн англис тилдүү өлкөлөрдүн көпчүлүгү ушул Фаренгейттин шкалалык термометрин азыркы кезге чейин деле пайдаланып келишет. Андан кийинки термометр француз окумуштуусу Реомирго таандык. Ал 1730 жылы спирт куюлган ичиндеги термометрин сунуш кылган. Бул термометрде ал муздун эриген температурасын 0 градус Реомир деп алган дагы, ал эми суунун кайноо температурасын 80 градус Реомир деп алган. Жана андан кийинки термометрде биз азыркы кезде колдонуп жүргөн Цельсий шкаласын менен термометрин швед окумуштуусу Андерс Цельсий сунуш кылган экен. Анын термометринде дагы суюктук катары сымап куюлган. Бирок Андерс Цельсий муздун эриген температурасын тескерисинче 100 градус Цельсияда болуп, ал эми суунун кайноо температурасын 0 градус Цельсияда болгон. Андан эмне үчүн мындай тескери көрүнүштө шкаланы койдуң деп сураганда, биздин өлкөдө аба ырайы өтө төмөн болгондуктан мен терс мүнөздөгү температуранын болушун каалаган эмесмин деп ушундай кылдым деп жооп берген экен. Ал эми азыркы кезде биз колдонуп жүргөндөй термометрлерди ушул Цельсийдин жердеши Карл Линей сунуш кылган экен. Ошол эле Цельсийдин шкаласын тескерисинче кылып койгон. Башкача айтканда, 0 градус Цельсияда ал муздун эриген температурасын койгон дагы, ал эми 100 градус Цельсияда суунун кайноо температурасын койгон. Жана алардын ортосун бирдей барабар бөлүккө бөлүп, биз азыркы кезде колдонуп жүргөн ушул Цельсий шкаласын сунуш кылган экен. Мына азыркы кезде албетте ушул Цельсий шкаласы дегеле жер жүзүнүн көптөгөн өлкөлөрүндө кеңири колдонушка ээ экен болду. Андан башка шкаланын дагы бир түрү бар, Уильям Томпсон же болбосо Лорд Кельвин. Ал 1848 жылы абсолюттук 0 температура деген түшүнүктү киргизген. Бул абсолюттук 0 температура деген жаратылыштагы эң төмөнкү температура болуп саналат экен балдар. Жана бул температурада биз айттык элек, бардык зат эң кичине, эң майда бөлүкчөлөр молекулалар жана атомдордон турат деп. Жана ал молекулалар ар дайым тынымсыз, хаотикалык, башлама кыймылда болуп турат дедик элек. Ал эми ушул Кельвин сунушталган абсолюттук 0 температурада бул молекулалардын же атомдордун кыймылы токтойт экен балдар. Мына ушул температура демек жаратылыштагы эң кичинекей температура болуп саналат экен. Мынакей бул жерде Фаренгейт, Цельсий жана Кельвин шкаласынын өз ара көрсөтүүлөрү көрүп турасыңар. Демек, Кельвин шкаласы менен Цельсий шкаласын салыштыра турган болсок, Цельсий шкаласындагы 0 градус Цельсия Кельвиндик боюнча 273 Кельвинге барар экен. Ал эми Кельвин шкаласы боюнча 0 Кельвин, Цельсий шкаласы боюнча минус 273 градус Цельсийге барар экен. Бул бир температуралык шкаладан экинчи температуралык шкалага өтүш үчүн төмөндөгүдөй формуланы пайдаландык экенбиз. Демек, Т барабар кичинекей Т кошулган 273 градус Кельвин дегенибиз. Демек, Цельсий шкаласынан Кельвин шкаласына өтүүчү формула, ал эми кичинекей Т барабар Т минус 273 градус Цельсий дегенибиз тескерисинче Кельвин шкаласынан Цельсий шкаласына өтүүчү температура экен. Мына балдар, демек биз силер менен ушул температуранын объективдүү ченелүүчү куралдары менен көрсөтүлгөн ушул термометрлер жөнүндө анын кичинекей тарыхына кайрылдык. Азыр болсо ушул айтылгандар боюнча бир суроого жооп берели, анан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Цельсий шкаласы менен өлчөнгөн адамдын денесинин нормалдуу температурасы Кельвин шкаласы боюнча канча барабар? Демек, адамдын температурасынын табы нормалдуу 37 градус Цельсияда болду болжол менен. Менимче бул суроого деле жооп бердиңер болуш керек, Мына бул жерде туура жооптор: биринчи 236 Кельвин деп атат, экинчи минус 236 Кельвин, үчүнчү 310 Кельвин, төртүнчү минус 310 Кельвин. Мен оюмча туура жоопту баарыңар эле таптыңар болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп 310 Кельвин экен. Аны биз жогорудагы формула менен оңой эле таап койдук. Кичинекей Т кошулган 273 градус Кельвин. 37ге 273 градусту кошсок 310 Кельвин болот экен балдар. Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Эсиңерде болсо биз мурунку сабакта микро жана макро параметрлер жөнүндө сөз кылдык элек. Кана эске салып көрөлүчү. Микро параметр дегенибиз эмне эле, макро параметр дегенибиз эмне эле? Микро параметр деп биз эмнени айттык элек? Ар бир молекуланы өз алдынча мүнөздөчү параметрлерди биз микро параметрлер деп айттык элек. Алар кайсылар келчү? Бир молекуланын ылдамдыгы, бир молекуланын массасы, бир молекуланын радиусу жана бир молекуланын импульсу. Ал эми макро параметрлерде биз ушул газдын молекулаларын жалпысынан мүнөздөчү параметрлерди айттык элек. Алар кайсылар кирди эле?
орточо квадраттык ылдамдыгы молекулалардын, газдын басымы, газдын көлөмү жана биз айтып жаткан температура дагы ушул макро параметрге кирет экен. Жана ошондой эле молекулалардын концентрациясы. Деги эле затты түзгөн бөлчөлөрдүн молекулалардын кыймылынын температурадан көз карандылыгын көрсөткөн формуланы чыгарганга аракет кылып көрөбүз. Башкача айтканда, деги эле затты түзгөн бөлчөлөр молекулалардын кыймылынын энергиясы кинетикалык энергия дедик эле. Мына ушул орточо кинетикалык энергия менен температура кандайча байланышат? Алардын ортосундагы байланыш кандай? Мына азыркы сабактын кийинки бөлүгү мына ушул эки чоңдуктун ортосундагы байланышты аныктоо жаатында чыгарабыз. Азыр болсо ушул заттардын молекулалардын кыймылынын температуранын көз карандылыгын көрсөткөн кичине анимациялык видео тасма бар эле, ошону көрөлү, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Азыр биз заттын молекулаларынын кыймыл ылдамдыктарынын температурадан көз карандылыгын суюктуктун молекулаларынын кыймыл моделинде көрсөтөлү. Мына силер көрүп тургандай, температураны канчалык жогорулатсак, молекулалардын кыймылы ошончолук күчөп, алардын ылдамдыктары өсөт. Жана тескерисинче температураны төмөндөтүү менен молекулалардын ылдамдыгы да азая баштайт. Эми ушул көз карандылыкты Т1 жана Т2 температурасына ээ болгон суюктуктарга боекту тамчылатып текшерип көрөлү. Мына силер көрүп тургандай, экинчи идиште биринчиге караганда боек бат эле аралашып баратат. Демек, мындан экинчи идиштеги суюктуктун температурасы биринчи идишке караганда чоң деп айтабыз. Анткени канчалык температура жогору болсо, ал суюктуктун молекулаларынын кыймылы ошончалык бат болуп, суюктукка тамчылатылган боек бат эле аралашып калат. Мына балдар, силер жогоруда видео тасмадагы тажрыйбадан көргөндөй, демек затты түзгөн молекулалардын кыймыл энергиясы алардын температурасына түздөн түз көз каранды экен балдар. Мына азыр болсо биз ушул көз карандылыкты математикалык формада көрсөтүп көрөлү. Биз билгендей балдар, P барабар 3/2 n0 көбөйтүлгөн E. Башкача айтканда, газдын басымы ал газды түзгөн молекулалардын орточо кинетикалык энергиясына түз пропорциялаш дегенбиз. Мында n0 барабар n бөлүнгөн дельта L куб. Ал эми дельта L куб дегенибиз албетте көлөмдү берет, ушул кубтун көлөмү. N бөлүнгөн V барабар n0. Эми n0. Эми ордуна койсок n0-нун ордуна, анда P барабар 3/2 n бөлүнгөн V көбөйтүлгөн E. Жана мындан P V бөлүнгөн n барабар 3/2 көбөйтүлгөн E. Эми ушул барабардын сол жагы, башкача айтканда P V бөлүнгөн n барабар тета деген тамга менен берилет гректен. Ал эми тета деген ушул энергиянын бирдиктери менен өлчөнүүчү температура болуп саналат экен. Жана ал абсолюттук же болбосо термодинамикалык температура менен тета барабар КT деген формуласы менен байланышкан экен. Эгерде тетанын ордуна PV бөлүнгөн n кое турган болсок, анда PV бөлүнгөн n барабар K көбөйтүлгөн T деген формуланы алат экенбиз. Мында T дегенибиз абсолюттук температура деп атабыз. Абсолюттук температура же болсо абсолюттук нөл температура дегенибиз эмне экен балдар? Идеалдык газдын басымы же көлөмү белгилүү шарттарда нөлгө умтулгандагы чектик температура абсолюттук нөл температура деп аталат экен балдар. Ал эми абсолюттук температура же болбосо термодинамикалык температура менен Кельвин шкаласы менен Цельсий шкаласынын формулаларын дагы жогоруда айтып кеттик элек. Ал Т барабар Т плюс 273 градус Кельвин же болбосо Т барабар Т минус 273 градус Цельсия деп айттык элек. Эми балдар, ушул жердеги формулада P V бөлүнгөн n барабар K көбөйтүлгөн T деген формулада K дегенибиз эмне экен? K силер көрүп тургандай пропорционалдык коэффициенти деп аталат дагы. Анын экспериментте аныкталган мааниси 1,38 көбөйтүлгөн 10 минус 23 джоуль бөлүнгөн Кельвинге барабар экен. Бул турактуулукту
Австриялык окумуштуу ушул газдын кинетикалык теориясын изилдөөчү бул окумуштуу Людвиг Больцмандын урматында Больцман турактуулугу деп атап коюшкан экен булар. Демек, ушул формуладан PV бөлүнгөн N барабар KT деген формуладан биз дагы бир формуланы чыгарабыз. Биз билгендей мурунку формулалардан PV бөлүнгөн N барабар 3/2 E деген формуланы алганбыз. Демек, барабардын сол жактары барабар болсо, анда алардын оң жактарындагы барабарлайбыздагы төмөнкү формуланы алат экенбиз. 3/2 E барабар K көбөйтүлгөн T. Мына бул жерде силер көрүп тургандай, затты түзгөн молекулалардын орточо кинетикалык энергиясы температура менен түздөн түз пропорциялаш экен. Башкача айтканда, температура канчалык жогору болсо, алардын орточо кинетикалык энергиясы да жогору болот, жана тескерисинче температура төмөндөшү менен анын орточо кинетикалык энергиясы дагы төмөндөйт экен. Демек, газдын молекулаларынын башламан кыймылынын орточо кинетикалык энергиясы абсолюттук температурага түз пропорциялаш болуп саналат экен балдар. Эми, демек, орточо кинетикалык энергиясы деп атабыз. Ал эми орточо кинетикалык энергия деген бул ошол молекулалардын кыймылы менен байланышкан энергия экендигин билебиз. Ал эми кыймыл жөнүндө сөз кылганда албетте биз ушул молекулалардын ылдамдыгы жөнүндө дагы сөз кылышыбыз керек. Демек, эгерде температура орточо кинетикалык энергия менен түздөн түз байланышып атса, демек ал молекулалардын ылдамдыгы менен дагы түздөн түз байланыштуу болуш керек. Кана эми ошол орточо квадраттык ылдамдык менен температуранын байланышын чыгаруучу формуланы дагы чыгарып көрөлү. Ал үчүн биз 3/2 E барабар KT формуласын колдонобуз. Мында E'ни таба турган болсок, же орточо кинетикалык энергияны таба турган болсок, 2/3 K көбөйтүлгөн T болот. Жана мында E mv квадрат бөлүнгөн 2 барабар формуласы боюнча орточо кинетикалык энергиянын ордуна кое турган болсок, mv квадрат бөлүнгөн 2 барабар 2/3 KT. Мындан эгерде барабардын эки жагын тең 2-ге бөлсөк, анда mv квадрат барабар 3KT деген формуланы алабыз. Мындан v квадрат тапсак, 3KT бөлүнгөн m. Бирок мында k барабар r бөлүнгөн na-га. Аны ордуна кое турган болсок, анда 3RT бөлүнгөн na көбөйтүлгөн m. Ал эми na жолсу Авогадро турактуулугунун заттын массасына болгон көбөйтүндүсү бизге эмнени өрчүлө? Албетте моль массаны берет. Аны ордуна кое турган болсок, анда v квадрат барабар 3RT бөлүнгөн μ деген формуланы алат экенбиз. Мына балдар. Силер көрүп тургандай бул формуладан, демек, орточо квадраттык ылдамдык менен молекулалардын температуранын байланышын туюндуруучу формула ушул экен балдар. Мындагы R деген чоңдук Авогадро турактуулугу менен Больцман турактуулугунун көбөйтүндүсүнө барабардагы универсалдуу газ турактуулугу деп аталат балдар. Анын мааниси 8,31 жоуль бөлүнгөн моль көбөйтүлгөн кельвинге барабар экен. Ар кандай газ да анын моль массасы ар башка болгондуктан, мисалы, мынакей азот газындагы молекулалардын орточо квадраттык ылдамдыгы 500 метр секундга барабар. Ал эми ошондой эле жеңил молекулаларга ээ болгон суутек газынын молекулалардын орточо квадраттык ылдамдыгы 1800 метр секундга барабар экен. Мына балдар. Демек, идеалдык газдын ички энергиясынын формуласын ушу менен чыгарып турган болсок, анда идеалдык газ барабар EK көбөйтүлгөн Na Авогадро турактуулугу. Мындан E кинетикалык барабар 2/3 KT барабар, анда U идеалдык газ барабар 2/3 KT көбөйтүлгөн Na. Бирок K көбөйтүлгөн Nабыз R'ге барабар, анда формулабыз U идеалдык газ барабар 2/3 RT деген түргө келет. Бул идеалдык газдын ички энергиясынын формуласы экен балдар. Ал эми реалдык газ үчүн албетте бир эле кинетикалык энергия эмес, биз потенциалдык энергияны дагы эске алышыбыз керек. Демек, реалдык газдардын ички энергиясы кинетикалык энергия кошулган потенциалдык энергия көбөйтүлгөн Авогадро турактуулугу экен балдар. Мына балдар, биз силер менен демек орточо кинетикалык энергия менен температуранын жана орточо квадраттык ылдамдык менен температуранын байланышын туюндуруучу формуланы көрсөттүк. Азыр болсо ушул айтылгандарды дагы бир ирет бышыктоо максатында бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Температура менен молекулалардын орточо кинетикалык энергиясын байланыштырган формуланы көрсөт. Биринчи 3/2 E барабар K бөлүнгөн T. Экинчи 3/1 E барабар K көбөйтүлгөн T. Үчүнчү 3/2 E барабар 3K көбөйтүлгөн T. Төртүнчү 3/2 E барабар K көбөйтүлгөн T. Мен оюнча бул суроого эле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп бул жерде. Төртүнчү 3/2 E барабар K көбөйтүлгөн T экен. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин сабагыбызды аяктап калды окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен
температура түшүнүгүн карадык, температуралык шкалалар жөнүндө дагы сөз кылдык жана температура менен молекулалардын орточо кинетикалык энергиясы жана молекулалардын орточо квадраттык ылдамдыгын байланыштырган формуланы дагы чыгардык. Анда эмес балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.